Salamatlar, hurmatlı ağayın tuğanlar. Atatürk Partiyasının başında mına özüңüzdөрдүн uğluңuzдар Жалал-Абадтың құлыны, Кыргыз элинин чыган тойгуну деп халкыбыз мактап таңтап жүргөн жигиттердин бири, генерал деген чини бар, халкыбыздын чыган жигиттердин бири Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Кол чаап позоңуздар туғандар. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу таш көмүрдүктөр. Мына өзүңүздөргө жогоруда айтып кеткендей, белгилүү болгондой өзүңүздөр biz bugün sizlerge bizim partiyaga doğuş berip doğuşuңарды belgile dep kelgen jokpuz. Sebebi bugan mыйзам жол бербейт. Мыйзамдуулуктун негизинде, тартиптин негизинде жашаганда ар бирибиz үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө биз сиздерге ошол doğuşуңду бер деген агитация күндөрү дагы келип калар. Алдагы мыйзамдын чегинде жүргүзүлө турган убактысы бар. Аган биз ошол маалда ошол аракеттерди жасайбыз. Ал эми бүгүн урматтуу туугандар, сиздерге келгенибиздин башкы себеби партия менен тааныштыруу. Партиянын иш принциптери менен, анын лидерлери менен тааныштыруу максатында келип сиздер менен жолугуп, анан сиздердин ой пикирлериңиздерди билип кетүү үчүн келип отурамын. Жооп берүүгө мен даярмын. Ар түрдүү суроолорду айтканга сиздердин укугуңуздар бар. Биздин атыбыз Атажурт. Атажуртту биз эч качан өзгөртпөйбүз. Атажурттун туусун астында бардык мамлекетке керектүү, мамлекетте жашаган адамдардын кызыкчылыгын коргоого барабыз. Шайлоо болобу, башка болобу, эгерде башка партиялар биригүү маселесин көтөрсө, же алар келип биз менен биргебиз десе, только Атажурттун туусун астында гана бирге. Эч кандай сөз кошулбайт, эч кандай башка партияларга мүмкүнчүлүк, биздин Атажурттун атын өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Бүгүнкү күндө мен ачык эле айтып коеюн, көптөгөн партиялар бизге келип биз менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бирок биз ал партияларды, көпчүлүк партияларды кабыл алуу максатсыз деп билебиз. Максатсыз деп билебиз. Эгерде кээ бир партиялардын только бир депутаттык мандат үчүн мага бир 2 депутаттык мандат бер, мага 3 депутаттык мандат бер, 5-өнү бер деген талап менен келип отурса, биз андай нерсени жат көрүнүш деп эсептейбиз. Себеби урматтуу туугандар, биз 5-10 мандат үчүн күрөшкөн жокпуз. Биз мамлекетибиздин, элибиздин келечеги үчүн күрөшүп отурабыз. Кудай буйрса, биз ушул шайлоону жеңип, бийликти колго алып, мамлекетти алдыга сүрөйбүз деген максатта шайлоого катышып отурабыз.